Балаңыздан конфет печеньени аябаңыз. Биз жаштык учурда азыр окуяларды реал кирген аракет кылам, буну билген билет, жаштыгын эстеп көрсүн. Конфет жеш, банан жеш биз үчүн өтө күчтүү мечта болгон да. Банан жесе кандай майрам экен, айтпы же жума намазбы деп таң калат элек да чындыгында. Же бирөө келдиби деп таң калат элек. Үйүбүз бар эле, 4 комнат, ошо эң чоң сонун үйүбүз ушу конок бөлмөдө да. Ал күлүш турат эле ар дайым. Мен билем кайсы жерде конфет турат, шкаф үстүдө, кастрюлда ичиде кандай печенье, полный билем да жытыга чейин. Анан кээде көп эмес. Кээде апам жок учурда кирип алат элем. Эми ал жер комнатага кириш, ал жердин аурасы бир башка да. Себеби күндө кире турган жерибиз эмес да. Айтайын дегеним ошо учурлар бир башкача бир учурлар болгон экен да жаштыгыбызда. Анан эң жакшы төшөктөр коноктор үчүн, араб досторум келсе, мисалы үчүн азыр деле үйдүн эң төрү ошол досторубуз үчүн болот, коноктор үчүн болот. Неге эң жакшы төшөктөрдү алып коебуз? Неге эң жакшы конфеттерди ошолор конокко коебуз деп алып коебуз? Ошо аял ошол нерсени кылган учурда ал өзү үчүн кылбайт экен. Эртең эрим келсе, эриме авторитет болуп турсун, ошол нерсе коюлсун. Стаб адам коюлсун мисалы үчүн. Мейис арзан нерсе эмес, ошо турсун ар дайым. Конок келгенде бирдеке таппай калбайын деп ошол нерсеге кылат экен да. Кийин түшүндүк бул нерсени биз койгондон кийин. Жаш бала экенбиз урдап жеп кое берет элек, апам айкуш таппай калат эле конок келген учурда. Бизди карайт эле мындай кылып, биз ага кылды, бу кылды деп ошентип кутулат элек да. Айтайын дегеним, Аллах разы болсун. Биз түшүнбөй кээде ушул нерселерди кылып коебуз. Анан мен айткым келет, бала үчүн дагы оор нерсе келип туруп, мен өзүмдүн ошо жаштык кездеги эсимде болгон нерсе, коноктор качан кетет, конфеттерди качан жейбиз деген тема болгон да чындыгында. Ошол нерсе дагы деле эсимде. Коноктор качан кетет, качан конфеттер жейбиз деген тема өзүмө чыккан. Чындыгында ошо бүгүн токчулукта өсүп аткан балдар, каланикта сабарк нерсеси бар, күндө мороженое жеп аткандар, мороженое жеш үчүн морожененин бир эле түрү бар эди. Бизде бомба деген андай мороженое бар эди. Башка мороженое жеш болбойт эле. Анан анча-мынча ошо базарга барсак, куйма ручной бура берсең чыгарып бере турган куйма мороженое бар эле, ошол эле морожененин түрү бар эди да, башка мороженое жок эле. Мени айткым келет, бүгүн шүгүр кылайлы. Шүгүр кылайлы. Неге балдарыбыз семирип кетип атат? Бүгүн токчулуктан. Токчулук заманындабыз. Токчулук заманындабыз. Апам мисалы конокторду күзөтүп атса, ою бизде эле да. Дасторкондо балдарым чогуу калып кетти, дасторкондо не калды, не минус деп конокторду күзөтүш менен кайра келет эле да. Кайра алынат эле, коюлат эле шкафтарга, кайра башка келе турган коноктор үчүн. Бизде өзүн элдин бардык өзүнүн даражасын деңгээлин ордуна койгон апаларыбыз алтын баш аман болсун.